Ошондой 3 бала болуп мени багышта сабашты. Эч кандай түшүндүргөн жок. Негизги ошо баланын айтышы боюнча менин аялым менен сен телефон аркылуу сүйлөшкөнсүң, менин аялым менен мындайча айтканда жүргөнсүң, мындай кызганычтын айынан болгон. Мен эч кандай анын аялын тааныбайм дагы, анын аялын көргөн да эмесмин, анын аялы менен сүйлөшкөн да эмесмин. Ошол жерде ошо бычактап сабап атканда ошол айтышты мага, сен ошо сенин күнөөң бар экен, менин аялым менен сүйлөшүп жүрсөң, ошо аялдын күйөөсү экенин ошол жерден билдим. Ал айтты, сенин күнөөң бар экен, ошо күнөөң үчүн 50 000 сом коюп бер, 50 000 сом коюп бергин деп менден акча да сурашкан. Менин кызым дагы ооруйт деп эме алгам. Ошо кызым ооруган үчүн ДЦП оорусу менен ооруйт. Ошо кызым оорусуна байланыштуу иштеп жүргөм. Анан мен айттым, шартым келбейт, мен акча таап бере албайм дегенде кайра сурашты. Ошол жерден мен айласынан ошо өлтүрөбүз дегенден айла жок качканга туура келди, качып кеттим. Качып Орто Сас деген Нарын районуна караштуу Орто Сас деген айылына качып кетип, куданын үйүнө барып, ошол жерде мен күйөө балдарым эмеге алып кетишти, Бишкек шаарына алып келип, 4-жогорку больницага келип жаттым. Сабаганда оң колума өзүнүн машинесинде бычагы бар экен, колумда тартып туруп оң колума сайып жиберген. Андан кийин ошол жерден дагы бутка саям деп бычак менен эме кылып келатканда мен бутумду тартып кеткем. Ошо бычак келип машинанын сиденьясына тийген да. Ошол жерден машинесинде аптечкада дарылар бар экен. Ошол дарыларды ичирип сени өлтүрөбүз, өзүңдү өлтүргөн кылды дейбиз, дагы ушул жерге таштап кетебиз деп мени өлтүргөнгө чейин барышкан да. Мен ошол балдарды мен эл арасынан угуп атам. Буга чейин дагы ушундай туура эмес иштерди кылып жүргөн экен. Анан баягы кирим төгөлдөрдүн авторитети бар, мындайча айтканда өздөрүн баягы Нарын смотрящий сыяктуу сезген балдар экен. Ал жактарда дагы кичине эмелер бар окшойт да, катыштыгы бар окшойт ошол жакта дагы балдардын. Кирим төгөлдөр менен байланыштары бар деп мен билем да. Укук коргоо органдары, милициялар алар сөз беришкен мага. Бул баланы камайбыз, групповой болушат, үчөөнү тең камап беребиз, мыйзам чегинде жооп беришет деген. Бирок мен 3 жолу 4 жолу бардым ага чейин. Бирок эч кандай жыйынтык болбой атат да. Ошо менин тергөөчүм, мени тергеп аткан, менин ишин тергеп аткан тергөөчү эми ал мага мындай суроо берип жатат да. Эгерде сиз бул баланы каматам деп жатасыз, эртеңки күнү бул бала сотко чейин барса, бирок эгерде сот мындайча айтканда жеңил жаза чыгарып берип койсо, үй камагына чыгарып берип койсо эмне кыласыз деп ушундай сөздөрдү айтып жатат да мага. Анан мен аларга деле ишене албай калдым. Камап беребиз деген, камалган жок эч кандай. Ал бала адвокат жалдап, адвокат жалдаганда ошо 2 суткага камайбыз деген, бирок ошол күнү эле адвокат келип чыгарып кетти да.